Жалпыбызга маалым болгондой 2020-жыл дүйнө коомчулугу оор кырдаалга туш келип, коронавирус илдетинен миңдеген адамдар жабыркады. Анын ичинде биздин районубузда да коронавирус оорусуна оңдогон адамдарыбыз туш болуп, тилекке каршы айрым бир туугандарыбыздан айрылып калдык. Учурда экинчи толкунуна каршы бир топ иш-аракеттер жүргүзүлүп жатат. Ушундай кыйын мезгилде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жана көптөгөн мекеме, уюмдар, коомдук фонддор, жеке атуулдар районубуздун элинин саламаттыгын сактоо жана ага кам көрүүдө жакындан колдоо көрсөтүп, жардамдарын беришти. Атап айтсам, О мобилдик компаниясы, Компаньон банкынын Чоңалай филиалы, Капстрой курулуш компаниясы, Мөлбулак микрокредиттик компаниясы, Кайди Бишкек, Чүй, Россиядагы чоңалайлык уул кыздардын башын бириктирген Чоңалай демилгеси коомдук бирикмеси, Ош шаарындагы Чоңалай ынтымагы коомдук фонду, Япон-Кыргыз биргелешкен коому, Үмүт Жары коому, Ассамбль коомдук фонду, Ордо жана Кыргызстан үчүн Үмүт уюмдары, Үмүт Жары коому, Биз барбыз элдик штабы, Чоңалай экопродукт, Швейцария фонду, Ош Бишкек шаарында жашаган 1987-жылы туулган чоңалайлык атуулдар, Казакстан Республикасында, Сибирде, Кореяда иштеп жүргөн чоңалайлык мигранттар, Дарыоткоргон айылынын 1985-жылы туулган балдар, Ачы суунун атуулдары, Бишкектеги Чоңалай демилгеси коому. Жеке атуулдар. Примов Улан, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты. Айсабеков Мурзамидин Зулумбаевич, Улукбек Карыбек уулу, Каримбеков Абдисейит Момунбаевич, Калдыбаев Жаманкул Жолчиевич, Анапияев Калмамат Маматаминович, Бактыбаев Ырыскул Гуламидинович, Бусурманкул Абдибаит уулу, Эркебаев Азат Абдыганиевич, Эсенбаев Базарбай Курбанбаевич, Мизамов Бакай Файзидинович, Жапаров Жумадилля Курсанбаевич, Сыдыков Кутбидин Жээнбаевич, Каландаров Аскар Набиевич, Кааров Төлөн, Тажибаев Алтынбек. Биз үчүн районубуздун ар бир атуулун ден соолугун сак саламат болушу эң маанилүү болгондуктан, элдин саламаттыгы үчүн колдоо көрсөткөн жогоруда мекеме, уюмдарга, коомдук фонддорго, Чоңалай райондук мамлекеттик администрациясынын жалпы элинин атынан терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле айрым жеке атуулдарыбыз Чоңалай райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйлоо чечимин кабыл алдык. Районубуздун тургундары ар кандай кыйын мезгилдерге бизге кол сунуп, колдоо көрсөтө турган айкөл жарандарыбыз менен сыймыктанат. Анткени сиздер буга чейин 2017-жылы Чоңалай районунун аймагында катуу жер титирөө болгон мезгилде жана башка убактарда дайыма жардамыңыздарды берип келесиздер. Сиздерге бекем ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мындан ары да райондун социалдык, экономикалык өнүгүүсүнө өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошооруңуздарга терең ишенем. Урматым менен Чоңалай райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Өскөнбай Мамажакыпов.